Боом Капчык айында 40 тонна күйүүчү май жүктөгөн КАМАЗ кырсыкка учурады. Бишкек Нарын жолунун Боом Капчык айында 40 тонна күйүүчү май жүктөгөн КАМАЗ кырсыкка учурады. Ал жол четиндеги бордюрду сүзүп токтоп калган. Өз убагында токтогонуна байланыштуу жарылуу болбой, ири кырсыктын алдын алууга мүмкүн болду. Окуянын чоо жайы такталууда. Булак Бия Кежи. Чүйдө 2 айылдын окуучулардын арасында массалык мушташ болду. Чүй облусунун Сокулук районунда окуучулар арасында массалык мушташ катталды. Жергиликтүү басылмаларда 50-гө жакын окуучу Кожомкул айылына чогулуп, мушташкандыгы айтылды. Алар аталган айылдын жана Новопавловканын 8-9 классынын окуучулары экендиги кошумчаланды. Ал эми Чүй облустук милициясы бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле бүгүн 25 майда массалык мушташтын катышуучуларынын ата-энелери менен жыйын өткөрүлгөндүгү айтылды. Анда камкорчулардын милдеттери түшүндүрүлүп, мыйзамдуу жазалар жөнүндө эскертилди. Жети өгүздө 2 унаа кагышып, бири ала салып кетти. Кечээ 24 майда Жети өгүз районунда унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Маалыматка караганда Караколдон Жети өгүзгө чыга бериш жерден Mercedes-Benz Sprinter менен Subaru үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктан жаракат алгандар бар. Булак Турмуш Кежи. Кыргыз балбандары Индиядагы мелдештен 23 медаль утту. Кыргызстандык балбандар Индияда өткөн алыш бейл-боо күрөшү боюнча Азия чемпионатында жалпы 23 медаль алышканын Дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Мелдеш Индиянын Дели шаарында болгон, ага кыздар да, балдар да катышкан. Кыргыз балбандары чемпионатта 11 алтын, 8 күмүш жана 4 коло медальга ээ болушуп, командалык эсепте биринчи орунду камсыздай алышкан. Баткендеги талааларды чегиртке каптап, дарылар чачылып жатат. Баткен облусунда Марокко чегирткелер көбөйүп, ага каршы күрөшүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Баткен химиялаштыруу, коргоо жана өсүмдүктөрдүн карантини боюнча башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 20 майга карата Баткен облусу боюнча жалпы 16.050 гектар аянтта изилдөө иштери жүргүзүлүп, 12.750 гектар аянттан зыяндуу чегирткелер аныкталган. Анын ичинен 5.000 гектар аянтта химиялык иш-чаралар аткарылды. Акыркы коңгуроо күнүнө карата Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. 2025 жылдын 25, 26, 27 май күндөрү акыркы коңгуроо күнүнө карата жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда болгон жол унаа кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатында Чүй облус аймагында жол унаа кырсыктарын алдын алуу, болтурбоо, эс алуу жайлардын алдында бүтүрүүчүлөр тоолорго, той этектерине, эс алуучу жайларга жана унаа кортеждерди уюштурбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Кызматкерлер жол тыгындарын алдын алат. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы бардык ата-энелерден жаш өспүрүмдөргө унаа каражаттарын башкарууга жол бербөөгө чакырат. Adam bilmiyoruz. Adam biliyorsunuz da abi. Ben İtalya'yla bileş bultırın akıl. Bişkek lafart kek oradan da 80 milyon katıl koydu. Ири таяктан түз көлөккө түшпөйт. Орунтаевдин орунсуз сөзү. Соц тармакта министр Нурдан Орунтаевдин сөгүнгөнү талкууга алынып, бийликтин аброюна сөз тийди. Бул эр кулду тескеп, тарбияга чакырып коюш керек го. Эфирге тартылып атып да, эч кимди көзгө илбей, уят сөздөр менен кызматкерлерди тилдеп, кекетип мокоткону кайсыл логикага сыят. Жетекчи деген акыл эстүү, маданияттуу болушу парз. Тилекке каршы азыркы чиновниктер ушунчалык көп, коомчулукту көзгө илбей, богооздонуп калышканы өкүндүрөт. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев сөгүнүп пиар кылгандан бери көп убакыт өтө элек. Натыйжада ал эстафетаны Нурдан Орунтаев улантты. Булар элдин аркасы менен ушул даражага жетишип, айлык алышып, ичип жешип, комфорт жашоого жетип отурушат го. Анан баарыбызды сөккөндөй мамиле кылышканы түшүнүксүз. Ушундай оозунан боксак чыккан аткаминерлерге карата кызматтык жаза каралыш керек да. Ири таяктан түз көлөккө түшпөйт дейт. Жөн жерден айтылган эмеспи.
Азия News гезити, маалымат булагы, Арыва Кейжи сайты. Кароолчу менен айдоочунун ортосундагы жаңжалдын видеосу интернетке тарады. Интернетке кароолчу менен айдоочунун ортосундагы кайым айтышууну чагылдырган видео тарады. Видеодо кароолчунун агрессивдүү жүрүм-туруму ачык көрүнөт. Бул видеону Instagram социалдык тармагындагы жеке баракчасына Болот Ибрагимов жарыялаган. Окуя кайсыл жерде болгону азырынча тактала элек. Колдонуучулар тарабынан кызуу талкуу жаратууда. Брат үшін мен принципте тұрамын ғой еркекше. Жоқ, мен ол брат үшін сізді. Я вас потом выложу, знаете, да? Ой жаққа қойбайсың, мақұл Все без проблем. жоқ нахуй, түсіндің бе? Все без проблем. Нормально общайтесь? Не аласың ақшаны қылбасам мен. Мысалы, шunu айтып тұрмын мен, менен көтеріп өтсіз, ай. Чего вы материтесь? Давлениені көтеріп, мен қасым ба маяқ келіп оқына бля, камераны үйгізіп нахуй. О, түсіндің бе? Дау сық нахуй. Не, вы же только что говорили, милицию вызовут. Сен шақыр нахуй. Не, сіз өзің сайт. Не, вы же не, можете не материться, нормально. Камераны менен қосып тұрып нахуй, отақ құрасың. Вот шлагбаум стоит, короче. Тут нигде не написано то, что нельзя заезжать и выезжать. Вот, я тут машину постоянно фотою своей машины. Вот, а он сюда подошел, говорит, что это нельзя фотать, да? Хотя тут нигде не написано, что нельзя заезжать. Не алайын. Камераға алып қойшы. Не алам. Алып қой деймін. Ну, Бля, не, можете не материться? не аласың нахуй. Если как лбай, мен говорю, не материтесь. Машинаға отырып тұр, еркек жаз, өт нахуй, сенесің нахуй. Бар нахуй, отыр машинаға. Меня не трогайте? Отыр деймін машинаға. Тебе бля помню. Машинаға. Меня не трогайте? Отырсың машинаға. Что, имейте от с меня? Сен келметтің мен саған да еще. Деген азыр отырамын азыр нахуй, сенесің? Я, а что вы меня трогаете? Десем, тұрам, түсініп отырсың ба? Хорошо. Меня не трогайте? Жақсылықта, сігіт жақсылықта нахуй, еба. Публикаға ойнауға алданып сен нахуй, камераны шығарып алып мақұл бұл. Сізге бұл деймеді, ал бұл. Не трогайте, говорю. Кәмден Что с меня? ал қолыңды. Что, Алdım меня mı? не трёт? Мен саған. Что, меня не трёт? Деймін мен саған, дау. Мен саған жақсы айттым, сігіт. Меня не стоп. Қолыңа алмат қоймақсың, дау бой. Италия, сен миллион беріп біттің нақы, сонда дау бой. Мен саған Можете не материться? өзім анда 10 000 сом, дау бой. Написано, что Дау шынды айтып мен келіп шынды айтып мен саған нақы. Не написано нақы, айтып қой нақы, дау бой. интернеттен көресіңдер өзіңіз. Мама алғансың. Сен мен стақ бөлет албайсың да тұра? Если день написано. Шлагбаумду жаап койгула, киргенге болбойт деп жазып койгула да. Биз базар жок, кирбейбиз анда. Анда пунктер қойылар. Мен не саған не білет на. Көрініп отырмын, дал бой. Пүтінен қойған бой. Тояқтал. Спутмен болып қой, осыны біледі. Нақ, осыны тектерге барып айтма, жазап берсін, сіңдің нақ. Дал көрсей бетші. Салсаңыз гаиге чалып чакырыңыз. Нет. Салсаңыз Қане бұның өркекте, көтім өркекте, сенесің бе? Я. Сенесің осы ол? Я. Сенесің де мен? Қан бұл қан мен сасып кенде қарабайсың бұл телефон алып шыға қалғанын нақы дал бой. не көгөрүп тургуңдар? Чыкпайдың чык дегенде. Жазып тұра ғой, нельзя деп. Mesela sözünden göre tutam ben. Меня не трогайте. Байкесиз, эметпесеңиз андай. Hem кетпейді мен, болды да. Ne oldu sana bırakalım? Ben şunu aytıp mugaç. Жок, мындай. Başına gel. Жок, Başına gel. Şunu ayttım ben mugaç. Telefonda söylemem yok mu? бул бала жок, чыкпайм деди. Гаини чакырыңыз, чыгарыңыз да. Ben ben gelmek bile yok. Эмнеге келбейт? Гаини чакырыңыз, гаини чакырыңыз, алып чыгыңыз да. Өзүңүз тез күтөмөй атпайсыз. Ben böyle asketim ne onların. Erkek çay toplam. Өзүңүзгө жаман болуп калат да, андай болсо. Sen oturup özün masana aydıp getiriyorum. Мен кетиверем, просто чогуу келгенбиz да. Ben sana sayıl baylanım mı? Биз сайлап атпайсызбы бул? Ben sana sayıl baylanım durao. Ben buğa sayıl otam durao. Ооба, бул дос Sen балам болот. masana oturup da getiriyorum. Дос балам болот. Мен. Masana oturup getiriyorum. Anna masana oturup da ona dost falan diyorsa. Хорошо. Жок, чечпейсиңер. Anna ben de ballar çaklayın mı onda? Чакыргыла, келбей. Мен Erkekçe çaklasam. Эй, Oturma ötsen. Erkekçe. Эй,
қойғылайшы. Ал жетпейді айтып қойын. анда отырып кетіп қаламын. Не, родной, не уходи. Не? Ты что такое? Ну что же? Что?